Мен шайлоодо Элмырза Сатыбалдиев менен токтоп алган жолуктум. Бир 7-8 саатта жолугушуп олтурдук. Ал киши Бек Боруев менен жакшы экен мамилеси. Ошол жерде барып шашпай кетти, чай ичип, эс алып кетти. Мен анда мамлекеттик кеңешчилем дейт. Ошо акыркыда 2009-жыл ушу күз мезгилинде экен. Сөзүн сөз чыгып Дайнар Үсөнов айтты дейт да. Мына дейт, биз коррупция менен күрөшүп жок кыла алсак, Совбестин секретары Мадумаров айтып атат. Бул коррупция биз 7-этаж тепиги немеге чедакка чейин чыгып кетип айтып атат. Дегенде тиги Бакиев чакырды дейт, Курманбек Салиевич. Чакырылачы Мадумаров деп. Анан Адахан аке деп айтты. Адахан аке кирди дейт. Киргенде Бакиев бир жарым сааттай ачтал дейт да. Сен каяктан көрүп атасың? Каерден көрүп калдың? Эмне болуп атат? Дегенде Адахан аке сөз алып айтты дейт. Курманбек Салиевич, биринчиден балаңызды, экинчиден инилериңизди бүгүн жумуштан кетирип тазаланбасаңыз, сизди эртең Акаевдин тагдыры күтүп турат деп. Муну мен айткан жок, муну Мадумаров айткан жок. Муну Элмырза Сатыбалдиев айтып атат, сураңыз ошондон барып. Мен кадимгидей муздап чыктым дейт. Элмырза Сатыбалдиев. Эми жакшы бүтпөй калды го баягы деп. Дайнар Үсөнов айтып жиберип, анан Адахан Мадумаров чакырткан, келчи мен азыр эле сүйлөшө коеюн деп. Мадумаров айткан сөзү ушул болгон. Муну ким айтат? Муну ким айтат? Элестеңиз, сизди Акаевдин тагдыры күтүп турат эртең деп. Эгерде балдарыңызды, инилериңизди бүгүн жумуштан кетирбесеңиз, ушундай тагдыр күтүп турат сизди деп. Мында айтып атпайбы? Мына Мадумаров Акаевди Бакиевди ээрчитпөдү, Бакиев кызматка келет деп. Канакей, муну ким айтат эле? Эгерде кызматка керек болсо айтат эле, унчукпай эле, шижиги тура эле, макул эле, мен ката кетирип коюп айткан эмесмин деп актанат эле го. Кызматтын кереги жок болгон бул ишиге. Бул иши биз мамлекетибиздин качта бир алдыга жылып бир ер азамат уул кыздар башкарсын деген таза. Андай болбой калды да шартында. Мына ушуну айтат эрдик деп, ушуну айтат батырлык деп, ушуну айтат мамлекеттик кызматкер деп.